Жаранды Қорған басшысы полковник Баймұрат. Саламатсыздар? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Жақсы келіп алыпсыздар. Рахмат. Qandagidan kapitan Hishmat Boburjon. Minister vazirlikdan. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Bunda mana kereçin mukada yok olur da bunu kutu. Mana o da Türkler. Saç kuraylı. Yazılar bağlıda açkin защитный, закрытный типа değil, прямой. O'shanda ana. 500 штук. Потом 3 метра красный, 200 штук. Предыдущий полумаски 5000 штук. Yaxshi. Qurgan qalpoq demakandagi bir korobkani ochiqladi abi. Baymurat. Ochib turib ichidagi nimalarda bilmayman bunday narsa. Keragi yo'q. Keragi yo'q. Keragi yo'q. Ha, bunda kelsin. Mana iki tane daha var. Bizde de tez ötüp kettik. Anan murunku dostluk, qo'shnilik, turkmanlik mamile uçup chegaralarimiz qayerga ochilsin. Sizlarga rahmat. Rahmat. Sağ bo'linglar. Sağ bo'ling. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz xalqiga. Shu bugun dunyo mamlakatlarida koronavirusga qarshi juda qattiq kurash olib borilayotgan vaqtda bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning topshiriqlariga asosan shu Qirg'iz xalqiga ehtiyojlari uchun bir yordam olib kelindi. Bu vazifani bajarish uchun O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi zimmasiga yuklatilgan o'zbek bilan Qirg'iz xalqini qardoshligi uzun bir tarixga ega bir alohida bir holat. Shularni inobatga olib, shu o'zbek xalqiga prezidentimiz tomonidan shu ehtiyojlari uchun gumanitar yordamlar olib kelindi. Bu bilan biz shuni aytmoqchimizki, ikki xalq orasidagi eskidan bir munosabat, bir qardoshlik hamisha birdamlik bo'lib keladi. Bundan keyin ham bu narsalar davom ettiriladi degan umiddamiz. Bugün Oş şahrına Özbekistan'dan humanitarlık yardam geldi. Жалпысынан 17 vagon. Bu iki mamleketin ortasındaki dostluk, birtuğandık, qo'shnilik mamileni çыңдаған дағы bir iş boldu desek bolot. Mamleket başçılarının
инициативасы менен сүйлөшүүлөрүндө негизинде жыйынтыгында ушундай чечим кабыл алып, Өзбекстандын өкмөтү Өзбекстандын элинен Кыргыз Республикасынын элине деп жазылып турат, жардам деп келип атат да. Бул эми жалпысынан алсак 1000 тонна un, 7000 штук жанагы биздин медиктерге одноразовый комбинезон, 2000 респиратор, 20000 медицинский перчатки одноразовый, 500 очки, андан тышкары дагы тизмеси бар, аны пресс кыла аласыздар. Анан өзү Өзбекстандын МЧСнин өкүлдөрү ушуну узатып келишиптир. Азыр биз кабыл алып, мына биздин МЧСнин базасына азыр жеткирилет. Андан аркы кыймыл аракеттер өкмөттүн чечими менен болот. Элге кандай таратат, эми ал жерде соцразвитие бар, алар өзлөрү иштейт да. Эми биз буга чейин дагы билесиздер, Фергана областынын жетекчилигинин жардамын көрүп атканбыз, Андижан областынын жетекчисинин жардамын көргөнбүз ушул күндөрү. Эми жалпысынан ушул Өзбекстан элине, биздин Кыргызстан элине ушул келген коронавирус илдетинен тез арада айыгып, ушундан жакшы чыгып кетишин тилейбиз. Жалпы кыргызстандыктардын атынан Өзбекстан элине, ушу жетекчилигине дагы биз ыраазычылык айтабыз. Бул эми жакын арада ушул оору токтосо, чек аралар кайра мурункудай ачылып, соода катнаш, бир туугандык мамилелер, барып келиш иштер чек ара ачылып жүрө берет деген үмүттөбүз да жакын арада. Туура, эми бүгүнкү күндө азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе жаралып элек. Эмне үчүн дегенде ушул оору келген күндөн баштап ага чейин эле биз иштеп атканбыз. Билесиздер, баягы унга бир ажиотаж болду. Анда деле кампаларда бар болчу, ишкерлер алып келип аткан, дагы эле алып келип атат. Андан тышкары биздин кандай десем, демөөрчүлөрүбүз аркылуу бекер ундардагы, майдагы, же болбосо дагы бир азык түлүктүн түрлөрү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратылып атат бүгүнкү күнгө чейин. Өзүңүздөр билесиздер, кечэтен баштап өкмөттүн токтому менен, атайын токтому менен мат резервден дагы бекер ун таратылып атат. Биздин Ноокат, Кара Суу райондору кече алды, бүгүн дагы ала башташат. Ар бир район өзүнүн кезеги менен алып, ошол аярлуу катмарга таратылат. Андан тышкары жана да айтып кеттим, ар бир магазиндер, дүкөндөрдө, кампаларда кыдырып чыгып атабыз. Бар, азык түлүк бар, жетишерлик. Картошка да бар, ун дагы бар, кант дагы бар, май дагы бар да. Кече эле мына Кара Суу районуна карап келдик. Ошол жерде атайын акимчиликтин инициативасы менен түзүлгөн баягы складдар түзүлгөн. Бул баягы сатып алам деген кишилерге өзүлөрү келбейт. Анткени азыр билесиздер, карантин зона болгондуктан ошо айыл өкмөт башчылары атайын техника алып келет, бир складдан жүктөп айылга алып барат. Айыл өкмөткө, айыл өкмөттөн айылдарга, ар бир айылга чейин жеткирип берет. Баягы үйүндө отуруп эле заказ берсе болот да. Ыктыярчыларыбыз да бар, айыл башы да бар, квартальныйлар да бар, бардык иштеп атат. Үйдө отуруп чыкпай эле, мисалы мага ушундай ун керек деп өзүнүн акчасына айтса, же болбосо кандайдыр продукцияны айтса, дары-дармекти айтса, жеткирип бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ал боюнча иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Эми ушул бойдон кандайдыр бир каатчылык кабылбай чыгып кетебиз деген үмүтүбүз бар да. Анан азыр мына ООНдун да программасы менен билесиздер, баягы ЧС ситуацияларда иштеген үй бүлөлөргө тамак аш азыктарын берчи да. Ошол проект эле өз ишин улантып атат. Ал боюнча дагы таратылып берилип атат да. Аны дагы өзүнчө система менен кетип атат. Баягы өзлөрүнүн тизмеси бар. Ошондо бир маселе болот дегенден алыс болушубуз керек. Элибизге да айтып кетем, ошол тамак аштан каатчылык болот дегенден коркпой, үйүңүздөрдө отуруңуздар. Андан көрө ушу ден соолукту карап, бүгүнкү күндө медиктердин, милиция кызматкерлеринин айтканын угуп, бийликтин айтканын угуп, үйүңүздөрдө отурсаңыздар, бул каатчылыктан тез арада чыгабыз да, кайра кадимкидей нормалдуу жашоого өтөбүз да. Кыргыз элине жалпы саламаттыгы сак болушун каалап кетем. Кыргызстан мамлекетине жардам 1000 тонна un, анан коргоочу медициналык буюмдар келди. Буларды жеткирүү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлдү. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун буйругу менен кабыл алууду мага тапшырылды. Ошонун азыр убактылынча биздин өзгөчө кырдаалдардын министрлигинин кампасында кармалып турат. Аз өткөрүп алабыз, анан кийин штабтын чечими менен жерлерге ошол чечим менен жеткирип беребиз. Камера тармас.
Gel tapma. To'qqizinchi nima? 23-23.